Амансыздарбы, ардактуу замандаштар. Астрогүлү чыгармасынан уктуруубузду улантабыз. 8-бөлүм. Кырсыкты кайдан дегенге болбойт тура. Күндөрдүн биринде биздин үйдө күтүлбөгөн бир жаман окуя болду. Колхоз сырттагы пайдалана албай бош жаткан жерлерди өздөштүрүп, ага арпа менен сулуунун көп жылдык чөптөрдүн чыгышын практикалоо үчүн көөлүдөн бир нече гектар жердин дыңын буздурган болчу. Бул демилгени көтөргөн Сапар эле. Адегенде башкарма мүчөлөрүнүн бири туура тапса, экинчиси Сапарды мыскылдап күлүшкөн. Эй бала, ошондой эле ашып ташып турган күчүң болсо, ушул жерди эле көрсөт элге. Жет ата жети тукумубуз сыртка чөп айдап көргөн эмес. Ал жерге бет эмес, жанагы сен өзүң айткан арпа менен ак сулуу бул жакта турсун, кара сулуу өнбөйт. Бекер уят болосуң. Элдин эмгеги текке кетет, дешкен. Айтканынан кайтпаган, эмгектесе эт бети менен кеткен Сапар өз максатынын өтөлгөсүнө чыгуу үчүн бардык аракетин жумшады. Акыры колхоздун көпчүлүк жыйналышында колхозчулар бул демилгени бир добуштан колдоп кетишти. Ошентип Сапар өз максатына жетти. Муну уккан малчылар Сапарга ууз баталарын берип жүрүштү. Эми сыртта кыштай турган малдар үчүн чөп чарды ашуу ашып, таш басып алыстан ташып убара болбойбуз деп кубанышты. Сапар ушул жайдан баштап сыртчыл болуп кетти. Ал кийинки жолу барганда эспарсеттин үрөнү кошулуп себилген сулуудан баштап арпасына чейин тегиз кыржаап калган болчу. Сапардын колхоздун борбордук базасына барып, машинадан түшүп жатканына алыстан көрүп тааныган карыя учуп жетти. Салам алейкум ата. Сапар утурлай басты. Алейкум ассалам. Келип калыптырсың чырагым. Келдим ата. Мына бул чөп-чардын маани жайын байкайын дедим. Өзүңөр кандай турасыңар? Мал баш аманбы? Күбүлүсүзбү? Балам, жайлоодогу киши дагы жаман туруучу беле. Бардыгы жайында. Малыбыз аман, башыбыз эсен. Чөп чарың болсо минтип көңүраңын көйкөлтүп алысында баратат. Малчылардын чоңунан баласына чейин эле корукчу болуп кетти көрүнөт. Карыя чокчу кара сакалын сылай күлүмсүрөдү. Рахмат ата. Бул кызматыңар үчүн эмне деп алкыш айтаарымды дагы билбей турам. Кыскасы, бардыгыңарга карыздар болуп калдым окшойт. Көлдөн келген агрономдун кабарын уккан малчылар толуп кетти. Сапар толкунданды. Алар менен жайма-жай олтуруп, эркин сүйлөшүп жатты. Бирок артында башка машина менен түн катып келе турган санакчылар жөнүндө ооз ачкан жок. Колхоздо болгон жаңылыктарды, дыйканчылык боюнча кандай иштер иштелип, эмне жумуштар аткарылып жаткандыгы жөнүндө көп сөздөрдү баяндады. Анан зил автомашинасына сылай жүктөлгөн азык түлүктөргө колун жаңсай. Бул колхозчулардын силерге жиберген белеги. Жолдош малчылар. Биринчи максатым азык түлүк жеткирүү болсо, экинчи максатым... Сапар тамагын жасай, эки жагын карады. Ондогон көздөр көзүнө кадалды. Кулагыбыз сенде. Биздин колдон келе турган иш болсо, тартынбай айта бер дегендей үндөр абага көтөрүлдү. Жердин алыстыгына байланыштуу жакадан киши алып келе тургандай эмеспиз. Анын үстүнө күч ал жакта дагы жетишпей жатат. Көпчүлүк малчылар төрт көзүңөр түгөл бул жерде турасыңар. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, бардык аракет силер үчүн. Ошондуктан айдалган жерлерден мүмкүн болушунча арбын түшүм жыйнап алуу максатында тоюттук звенону алдын ала түзсөк деген максатым бар. Буга кандай алымча кошумча киргизесиздер? Отургандар жандана түштү. Кадырбек карыя орунан жеңил козголду. Айланасындагы малчыларды бир сыйра карап алды. Жер карай турган эч нерсе жок. Кечээки кан күйгөн согушта миңдин ордуна бир киши иштеп жүргөндө кайда элек? Ушул алакандын отундай жерди алтымышыбыз бир жүрүп асырай албай Кудай алды дейсиңби? Сапар балам, эмне десең биз даярбыз. Айта бер сөзүңдү. Звено болгондо канча киши болот? Алар эмне иш кылат? Четте тамеки тартып отурган жаш жигит өйдө көтөрүлдү.
Быйылча айдалган жалпы аянтыбыз 20 гектар. Жашылмас саны көп алсак, эспарсеттин түшүмүн арбын жыйнасак, келеркиде алардын аянтын 2-3 эсеге көбөйтөрүбүздү кайталап айтып кереги жок. Ошондуктан мал эмес, чычкандын тишин тийгизбей өсүп жетилгенче көз салуубуз керек. Буга звенонун мүчөлөрүнөн тартып, жалпы малчыларга чейин милдеттендирилет. Звенону канча кишиден түзүү өзүбүздүн ишибиз. Адамдын санына жана алардын шартына жараша чектелет. Кийин тоюттук чөптөрдү коромжулукка учуратпай, өз убагында чаап жыйнап алуу жумушу дагы ошол звено мүчөлөрүнүн милдети. Жетишпеген киши күчүн малчылардын эсебинен толуктоону звеновой өзү уюштурат. Буга макулсуздарбы? Кубаттаган үндөр дүр этти. Обол мурун звенолорго жетекчи болуучу адамды тандашыбыз керек. Ооба. Звонаны шайлаш керек. Малчылар туура айтып жатат. Кадырбек карыянын бул сөзүн экинчи бирөө бөлүп кетти. Какемдин өзүн дайындаса кандай болор экен? Кандидатураны жактаган үндөр, чабылган колдор гүл карылаш көтөрүлдү. Көпчүлүктүн сунушу кубатталды. Кадырбек карыя тоюттук звенонун звеновойу болуп дайындалды. Бул жерде көзү жок. Сыртынан шайланган 2 кишини чакырып келүүгө адам жиберилди. Эгерде кимде-ким айдалган жерлердин чөбүн малга тебелетип, көгүн коромжулукка учурата турган болсо, анын келтирген зыяны ошо күнөөлүү кишилерден өндүрүлүп алына тургандыгы токтомго киргизилди. Ошентип бүгүнкү жыйналыштын жыйынтыгы малчылардын өз демиргеси боюнча кабыл алынган милдеттенме үйдөн үйгө, короодон короого желдей тарады. Капысынан жүргүзүлгөн мал санак Аманбекти күтүлбөгөн жерден күйүткө салды. Анын короосунан бакандай болгон 32 ирик жетпей калды. Эми ал санакчылардын аст үстүнө түшүп, күзгө чейин ордун бастыра тургандыгын айтып, кечирим суроону ойлонду. Санакчылар узаардын алдында бир жашар уулун бетине кармап, көтөрө баскан чабан тигилердин алдын тосту. Үйгө кирип таамоз тийип, тиги кара күрпөңдү жеп кетишсин агаларым деп сурайт уулуңар. Тигилер бирөө сөзгө келбей, аттанып кете баштаганын көргөн Сапар Аманбекке кайрылат. Ушунча баш ириктин жок болуп чыгышын колжоолук менен жоготкон менен бирдей көрбө. Малдын ээси эл, колхоз. Бизге колго учуруп, кой сойгонуңда жетпегениңди жетелеп келип берет деп турасыңбы? Андан көрө кой сойгонду кое туруп, жоготкон малыңды толукта. Жебей кеттик деп сага эч ким таарынбайт. Катуу кетсем кабатыр болбо, Амантай. Сапар, сен мага бакшы дагы, жакшы дагы болбо. Жебесеңер жеңиңерден сүйрөй турган эч ким жок. Каалабасаңар жолуңарга түшүп унчукпай кете бергиле. Менден көп төлөмөрлөр деле жүрөт. Аларды көрбөй түшүнсөң күйгөнүндөн айттым. Мага десең сен коз эмес, бээ казыла. Сапар жөнөп кетти. Санакчылардын түнкү дүбүртүн алыстан уккан Кадырбек карыя адегенде чек арачылар бекен деп ойлогон эле. Анткени бул жер чек арага жакын болгондуктан чек арачылар менен малчылар кези келгенде келишип, кетишип турушчу. Сынактын жайын уккан карыя өзүнүн биринекин менчик кой козусун бөлүп алууну өтүндү. Комиссиянын мүчөлөрү ишке киришти. Кадырбектин короосу түгөл чыкты. Санакчылардын дагы башка короолорго бара тургандыгын түшүнгөн чабан эртең келип түштөнө кеткиле деп өтүндү. Санак бүттү. Меймандар чогуу чаран Кадырбектин үйүнө келип түштү. Жаңыдан эле чай алдыга келгенде кызымтал болгон Аманбек камчысын сүйрөй олтургандардын үстүнө салам айтпай жулунуп кирди. Иттин баласы. Ал түз эле Сапарды көздөй атылды. Бышып турган ашыма түкүргөн сенсиңби? Керек болсо тигине, өткөрүп ал коюңду. Жинди го? Сапар сага эмне кылды? Кордук көрсөтүп жибердиби, я? Кадырбек ордунан турду. Мен өлтүрөм муну. Тапкан экенсиң.
Оңой жерден өлтүрүүчү кишини. Жетишет. Көп былжырабай чык ишке. Кадырбек Аманбектин жеңинен чойду. Кыжыр келген жигит карыянын колун силкип салды. Кое турчу Кадырбек аба. Ал кайра эле Сапарды демите баштады. Кой жетпесе кой алат колхоз. Же киши алат бекен. Даам татып кеткиле деп сыйласа. Бул мени колдон түшкөн мусапыр кылгысы бар. Кадырбек май берип, мен уу берет экем да, Шашпа, сениби шашпа. Сөймөйүн кезеп силкилдетти. Өлүм 1, кезек 2. Карындашымды колхоздон куугунтуктаганыңдагы жетишет. Мен аны эч качан унутпайм. Аманбек тишин кычыратты. Дегим не демексиң? Менин жаным сенин колуңда болсо аянба. Сапардын көздөрү жалындап кетти. Каны ичине тартып, танаулары кыпчылды. Ак жеринен ажар үчүн бул өңдүү жагымсыз сөздү укканда каны кайнап турду. Ажарды сүйбөгөндүгүм үчүн күнөөлөйбү? Кызык. Сапар колхозго жаңы келип иштеген мезгилин эстеди. Бир күнү көчөдөн өтүп бара жатса, Аманбектин Жамал деген кичинекей карындашы көчөгө атып чыкты. Сапар аба, сизди кымыз ичсин деп чакырып жатат. Оюнда эч нерсе жок. Сапар бура тартты. Үйдө ажар жалгыз экен. Кирээрин кирип алып, ыңгайсыз абалда калды. Кыз чоң кезеге мелтилдете куюлган кымызды Сапарга сунду. Кымыз кыздын колунда майда толкун чыгарып, өзүнүн өзү титиреп турду. Ажардын көзү көзүнө урунду. Сапар көзүн тартып алды. Эмне үчүндүр көңүлүн ренжиткен жагымсыз абалды сезди. Суусап турганына карабай, кымызды кере жутту дагы чыныны терезеге койду. Неге ичпедиңиз, Сапар? Деди ажар ордунан козголбогон калыбында. Дубалга сөөнө муңайыңкы телмирип. Рахмат, ажек. Азыр эле үйдөн ачык эле ичип келдим эле да. Анда кайра өткөндө иче кетиңиз? Деди кыз жалоору итиктеп. Сапар ордунан турду. Эшиктен Аманбек баш бакты. Сапар алардын үйүнө экинчи келген жок. Болгону ошол. Анан ал баягы колхоздун бир кемер чөбү өрттөнгөндөн кийинки окуяны ойлоп кетти. Жолдоштук соттун жүрүп жаткан кезиндеги эки алаканы менен бетин басып алып, ажардын ыйлап жатканы көз алдына тартылды. Кандай жаза берсеңер өзүңөр бергиле деп титиреди ал. Күнөөмдү толугу менен мойнума алам. Жерди көздөй салаңдаган башын салмактуу көтөрдү. Канталаган убайымдуу көздөрү мөлтүр жашка чайылып турду. Сапарды капысынан жалт карап алып, жүзүн буруп кетти. Анан ал Сапардын чыгып кетишин талап кылды. Сапар чыгып кетти. Ал кийин жолдоштук соттун чечими менен таанышканда, ажараны сыртынан сүйө тургандыгын айткан экен. Гүлкан менен Сапар сагаалыныкында отурганын көрүп, булардан өч алуу максатында ушуну иштедим дептир. Ажардын мындай оор абалын уккан Сапар өзүн күнөөлүүдөй сезди. Бирок канчалык бул кыз жөнүндө ойлоп, канчалык тынчсызданганы менен өзүнөн тырмактын агынчалык болсо дагы жылт эткен махабаттын учкунун таба албады. Аманбектин кыйкырык чуусу Сапардын оюн бузуп жиберди. Ордунан ыргып турду. Эй Сапаш, бул акмак менен тең келбечи. Арак ичпей эле жин ичип келген окшойт дейт. Отургандар Аманбекти үйдөн сүрүп чыгарышты. Мал санакка барган комиссия мүчөлөрүнүн өткөргөн актысы боюнча Аманбек чабандыктан бошотулуп, анын ордуна башка киши жиберилди. Аманбек айылга көчүп келди. Сапарга кантип жамандык издөөнүн айласын таппай жүргөн колхоздун мурдагы башкы агроному Аманбекке жакын болуп кетти. Үйүнө келген мейманды Абдыразак мээримдүү тосту. Ичкиликтен ак көрпө жайыл болуп, алабуурул тартып отурган эки дос айтууга сөз кеңешерге кеп таппайт. Абдыразак оюнга шоотуп, жүлүңгө тээ сүйлөдү. Кайран береним. Энөлүгүңдү эчактан бери билем. Жер жүзүн өрт каптап жатса дагы, сүткө тойгон музоодой болуп, камаарабаган жайың бар. Сенин чабандыктан бошонушуңа Сапар себепкер дешет го? Ошо чынбы? Болсо болор.
Экөөбүз жакшы эмеспиз. Аманбек шылкыя түштү. Кантип калп айтайын. Башкарманын жыйналышында жалгыз ошол каршы чыгып туруп алыптыр. Болбосо 32 кой чепуха да. Эптеп көз килинип алсаң, бир эле иригиң бери болгондо 2 койдун туягын тургузат эле. Алыш коруш кылып, бири-бирине чабыштырып жиберсең, бардыгы жайында болмок да калмак. Бул жерде сенин ишиңе кийлигише турган Сапардын кенедей дагы жөнү жок болчу. Же бир вет врач же зоотехник болбосо, мен агроном болуп турганда малчылардын жанына ким бастырып барыптыр. Койлорду короосу менен көчкө алып жатса дагы жумушум жок эле. Мен аны көрөйүн деген көзүм да жок. Эчен жерден жайлап сала жаздап астапырылда келтирдим. Алдындагы 6 кыр стаканга жайпай куюлган аракты тартып жиберди. Бах! Дүйнөдө ушул арактай таттуу тамак болду бекен я, Абдыш. Тамак болбосоң кое калай. Башын силкеп алып, куурулган жумурткадан сузам деп суза албай оораланып жатты. Сапардын өмүрүнө кандай жол менен өрт коюунун амалын ойлоп жүргөн зөөкөр Абдыразактын асмандан издегени жерден табылгандай болду. Анын жаман оюнда Сапар кызматын атайын кастык менен тартып алгандай ойлочу. Ошондуктан аны өлгүдөй жаман көрүүчү. Өзүнүн ишсиздиги, ичкичилдиги, оомачыл, кара ниеттиги жөнүндө ойлоп дагы коючу эмес. Кийинки жуткан жинди суу Аманбектин ар намысын арбытып, көптөн бери көөдөнүнө батпай жүргөн армандуу сырын топтой тээп ыргытты. Аманбек сөзүн баш аягы жок айтып, бышактап ыйлап жатты. Тигилердин үстүнө жаңы кирген Абдыразактын аялы төрдө турган аяшынын сөзүн угуп чучуп кетти. Ай, эмне деп дөөрүп жатасың, Аманбек? Өз абийириңди өзүң булгаган кандай уятсыз немесиң? Сапарды дайыны жок эле минтип жаман аттылаба? Бир чети айылдашы, бир чети карындашы сыйласа сыйлап жүргөндүр. Сен айтып жаткан алдагы сөзүңдүн баары жалган. Сотто так мен өзүм катышкам. Күнөөнүн баары ажардын өзүндө. Абдыразак алдында турган чынын ала коюп тап берди. Бас жагыңды. Качан болсо эле Сапардын таламын талашып, чыйылдай бересиң. Деги анын жаман жагын көрөгөнүң болобу? Сапар. Сен Сапар экөөңдү. Сапардай болсоң, мен сенден айланат белем. Эмес ошого барып тийип ал, уктуңбу? Жетишет. Оозуңа келгенде оттой бербегиниң. Уят го куй. Жогол дейм. Жогол дебесең да жоголом. Мен мындан аркынга чыдай албайм. Сенде айбан менен күн көргөнчө жалгыз жүргөнүм артык. Сапар менен башкарманын зоотехник фермалардын парторг бригадирлердин үстүнөн үстөккө босток арыз жазып жатып, эмне таптың я? Ара жолдо акмак болгондон башка. Өкүрүп акырып аялын үйдөн сүрүп чыкты. Калган аракты көңтөрө беришти. Бирде ый аралаш бышактаган үндөр чыкса, бирде өөдө ылдый чыккан сөздөр менен кошо баш аягы жок ырдаган үндөр угулуп жатты. Эки дос көптөн кийин темтеңдей басып үйдөн чыгышты. Эч кимге сыр чыгарбас үчүн кайра кол алышып, кайра өбүшүп жатышты. Арадан бир күн өттү. Сапар жумуштан жаңы келип, атын мамыга байлап, үйүн көчтөй басты. Мезгил каш карарып, түн пардасы тартылып калган убак болчу. Кош ооздуу колуна коомай кармап, дарбазадан баш баккан Аманбек калиткага урунуп алды. Сапар жалт карады. Аманбектин мында өмүрүндө келбегенин билген жигит токтой калды. Аманбексиңби? Жол болсун, баатыр. Караңгыда кайдан? Аманбек жаңыдан көтөрүлүп бараткан колун шалт түшүрдү. Калтырып кетти. Үйгө кир. Кирбейм, мен жөн эле, мукактана түштү. Анчалык эмне болду? Эшиктин алдына келип, кайра кирбейм дегениң кызык экен. Тамак ичип кет. Ууга чыкчудай мылтык көтөрүп алыптырсың го. Сапар Аманбекти колтуктап,
үйін көздей басты. Айылдан қачан чуучат деп құлақ түрген Абдыразақ чарчағанда үйіне кірді. Бұл кезде Аманбек Сапардың үйінде бұлғыланып тамақ іше отырған кезі болчу. Ертесі Абдыразақ жолушунун намысына тиіп сүйлөдү. Суу жүрөктүгүңдү билгем. Сапарды көргөндө жөргөлөп калдым дечи. Киши өлтүрүү оңой эмес көрүнөт. Чын эле өзүмдү жоготуп коюптурмун. Эгер сенин ордунда мен болсом, туулдум, өлдүм демекмин. Мейли эме. Бир күн болсо да жашай турсун. Оппа эле. Бай эле ушундай дебейсиңби? Арактан тою ичип алган Аманбек кош оозу таштап, чып этмени октоду. Аягы сайт таппай, 2-3 күндөн бери шойкомдонуп жүргөн уулунун кебетесин көргөн атасы: "Эй, мылтыкты эмнеге эле алмак-салмак октоп калгансың ия? Азыр жайына коюп кой. Бирдин ичинен чыкканы жүрөт окшойсуң", деп ачууланды. Аманбек атасын алая карап, суук түрүн салып, жооп айтпай жулунуп чыгып кетти. Эспарсеттин биринчи чабыгын жаңы баштаган. Автомашиналар жол буйт. Силостук траншеяларга тууралган жашыл массаны бири төгүп жатса, экинчиси кетип жатат. Быйыл Эспарсеттин түшүмү жер көтөргүс. Гектарына канча центнерден айланып жатканын жаңы эле учетчик менен бирдикте өлчөп бүткөн Сапар тракторист менен бирдемелер жөнүндө кыйкырып сүйлөшкөн калыбында комбайндын жанында басып келатат. Бункерден түшүп жаткан тууралган көк чөп, жагымдуу жытын ал да кайда буруксутуп, машинанын кузовасын жаба берүүдө. Капысынан атылган мылтыктын үнү үрөйдү учуруп, жүрөктөрдү болк эттерди. "Кокуй, Сапарды атып салды!" деген аянычтуу добуш айлананы дүрбөлөңгө түшүрдү. Жүрөк тушун кош колдоп баскан Сапар жерди көздөй эңиштеп баратты. "Кайсыл ит болсо да жеңди. Машина!" деп кыйкырды. Ал кардыккан үнү менен иш токтоду. Механизаторлор менен шоферлор айланага кымгуут болуп толуп кетти. Тезирээк, түз эле шаарга!" деди Сапар акыркы командасын берип жаткан командирге окшоп. Жылжып аккан кара кочкул жылууган бир заматта гимнастеркасынын сыртынан билинер-билинбес сарыгып барып, анан жайыла баштады. Сапардын башын жөлөп отурган штурвалчы жолдошторуна бурулду. "Ой, бай болгурлар, араң жаткан баланы тебелейсиңерби? Көзүңөргө ак түшсүн. Жаман жорук баштап, эмнеге ыйлап жатасыңар, ия? Деги үнүңөрдү баскылачы. Аба жетпей калды. Тургулар жака. Желди тоспой, араак тургула." Элди тыйып, акыл айтып коет. "Өзүң эмнеге ыйлап жатасың? Айланып кетейин, жалгызым-ай, ушундай күндү көрмөй экенсиң, Бир кишиге жамандыгы болсочу, башыңдан бале кетпеген ит, сен атканча баласын атып калсачы." Көздү ачып жумганча зил автомашинасына жаңы чабылган Эспарсетти толтуруп жиберишти. Сапарды тынчтандырып жаткырышты. Айланасында өңчөй механизаторлор менен шоферлор, колхозчулар, батпай калгандары 2-3 машинага секирип түшүп жатышты. "Силер кайда барасыңар?" деди эсмас болуп жаткан Сапар көзүн ача берип. "Бир киши өлөт деп бүт колхоздун ишин токтотосуңарбы? Угуп жатасыңарбы мени? Чөп. Чөптү Кудай албайт. Сени жиберип коюп, кантип санабыз чыдайт? Мени кыйнабагылачы, кана түшүп калгыла." Машина жолго чыкты. Аңды дөңдү карабай, 80-90 менен учуп келе жаткан зор машинаны көргөндөрдүн үрөйү учуп, жолдон чыга берип жатышты. Күтүлбөгөн жерден оор жарадар болуп келген Сапардын абалын көргөн врачтар шашып калышты. Операция столунун айланасында турган врачтардын жүздөрү сүрдүү дагы, суз дагы. "Жамила, кислород!" Врачтын үнү өкүм чыкты. Сапардын кең көкүрөгү бир заматта адаттан тышкары бирде көтөрүлүп, бирде ылдый түшүп дем ала баштады. "Жамила, эфир!" Кислород эфир менен алмаштырылды.
Сапар мемірегенден меміреп, ұйқыға кетіп баратты. Врачтар ишке киришти. Хирургиялык аспаптар шамдагайлык менен биринин артынан бири алмашып жатты. Врач мезгил менен кыска суроо берет. Пульс нормалдуу жолдош доктор. Кандын басымы төмөндөп баратат. Сапардын алабалына кылдаттык менен байкоо жүргүзүп турган врачтар менен медсестралардын арасында бир заматта тынчсыздануу пайда болду. Операцияда жаткан жарандардын терең дем алуусу бат-бат дем алуу менен алмашылып баратты. Столдун баш жагында турган врач аптыга сүйлөдү. Көздүн карайгы жайылып баратат. Дем алуусу бузула баштады. Операция жасап жаткан врач шашылып калды. Ал өзүнүн ишинен алагды болбой, кылдат кыймылдап жаткан калыбын өзгөртпөй, беркилерге сөз ыргытты. Кандай болуп кетти? Операция али бүт элек. Кандын басымычы? Экинчи жолу суроо берди. 80-60 деп калтыраган күч менен жооп берди медсестра. Анда иш чатак. Ичине толгон канды тазалап, жабыр тарткан кан тамырларды калыбына келтирүүгө толук үлгүрө албай калдым. Окту алууга андан дагы кеч болуп калды. Боор менен өпкөнүн ортосундагы баштыкчасын таарый берип, кыр аркага такалыптыр. Жанында турган медсестранын улам сүрткөнүнө карабастан, врачтын маңдайынан тер мончоктоп агып жатты. Эфир кислород менен алмаштырылды. Операция бүттү. Оорукананын алды жагы машинадан жолбойт. Кайдан жайдан угуп келгени белгисиз эл көп. Операциянын толук аяктабай бүткөнүн уккан кишилердин жылдыздары жерге түштү. Алар иштеги окту алса эле Сапар ордунан туруп, тез эле сакайып кетүүчүдөй ойлошту. Ал эми жабыр тарткан кан тамырларынын алабалы жөнүндө эстеринде эч нерсе жок эле. Операциянын толук жыйынтыгын уккандан кийин гана жаш жигиттин келечек өмүрүнө кооптонуу туулгандыгын бардыгы тегиз билишти. Сапарды Фрунзеге жөнөтүүдөн башка айла калбаган сыяктуу. Райкомдун секретары Фрунзеге шашылыш телефон чалып, ошол эле замат санитардык авиациянын начальниги менен байланышууга жетишти. Айгар оорунун дарысы өзү табылат дегендей, мындан 5 мүнөт мурда шаардык оорукананын биринде жаткан башынан операция болуучу катуу оорулууга невропатолог Асанбаев самолет алып кеткендигин угуп, секретар Сапарды кошо ала кетүүгө мүмкүндүк алды. Ошентип талаадан сокур ичеги болуп, ооруканага алып кетти деген сөздү укканда салкын анчалык этибар алган жок. Сокур ичегине кесип таштоо догдурлар үчүн колго кирген сары тикенди алган менен бирдей деп жүрүшпөйбү? Иштеки болбос, доктурлар бар эмеспи деп ойлоду. Эне башкармабан машина жибериптир. Балаңызга барып келейин, деди эшиктен кирген Гүлкан кайненесине. Мен эле барайын балам, тамак ашыңды алып, эртең эле барасың. Силердикине алыстан меймандар келет деп жатты эле. Энеңди жалгыз таштап кеткениң болбос. Уулуңуз капа болбосо, ии ботом, жөнү жок эмнеге капа болмок эле. Сапашым анчалык ырайымсыз эмес го балам. Салкын оорукананын алдында топтошкон элди, каскатар турган машиналарды көргөндө жүрөгү атып кетти. Райкомдун биринчи секретары эненин алдын утурлай басты. Айланайын болот балам. Бир шумдук бар го. Сапашың аманбы деги? О жарыктык десе, мынчалык неге үрпөңдөйсүз? Чочулабай эле коюңуз. Жолдо келатып сокур чегиши жарылып кетиптир. Тез айыктырыш үчүн Фрунзенин ооруканасына жөнөтөлү деп кеңештик. Республиканын иши республикада. Кагылайын ай, жарылган эмнеси? Узун жана аман болсо болду го. Баламды өз көзүм менен көрөйүнчү. Келинчегин дагы келтирбей койбодум беле кокуй. Эне андан ары сөзүн өзүнчө сүйлөп, кобурап, эсмас болуп келатты. Кулунум, ырысым, жакшыдан калган белегим, тирегим. Салкын киргенде Сапарды самолетко салууга камарып жатышкан. Өң наалатсыз, насылкада кыймылсыз сулук жаткан уулун көргөндө эненин бүткүл денесин калтырак басты. Бети менен кете жаздап барып токтоду.
Көңілі қараңғылап, ақылынан тая түшті. Сапар, қаралдым. Салқын оğlum бақырып барып басып жығылды. Энекебай, деді Сапар салқынды үстінен тұрғызып баратқаны. Энекебай, деді Сапар салқынды үстінен тұрғызып баратқан көпшілікті ұнтай қарап. Білдіңіз бе, алыштыбы? Емнен алыштыбы дейді қағылайындар. Салқын ұлан бүрөні жалжылдады. Артынан бүрө шыбырағандай болды. Алды деп айтыңыз. Ене еш нәрсеге түшінген жоқ. Сапар болса, ішіндегі оқ жөнінде сұрап жатқан болчу. Оба, алышты. Балекетің далайын қаралдым. Қорқпа еле ғой. Анча-мұнча оғырға көтерімің жоқ білем. Соқыр ішегіменен көйлегіші орып жүрбейі балам. Сапар енесінен еш нәрсе оға лектігін түшінді. Анан білінер-білінбес күлімсіреп қойды. Арадан көп уақыт өтпей Сапарды салған самолет асманға көтерілді. Бұл мезгілде ауыр жарадарды алып келе тұрғандығын ұққан республикалық хирургиялық бөлімден медиктері операцияға даярдық көріп жатышты. Үйінен жаңылы шақырылып келінген жас жігіт шыпылдай басып кабинетке кірді. Алло, санавиация бу? Саламатсыз бы? Прижеваскеде жіберілген самолеттің келгенін білейін дедім әлі. Рахмат. Трубканы шағылды да орнынан ұшып тұрды. Алақсы бе тұршы мені? Жігіт ешіктің алдына жаңы жеткенде телефон қайра шыңғырады. Алло, ова, мен ұғып жатам. Тежата машинасы қороға кірді де. Алло, ова, мен ұғып жатам. Тез жардам машинасы қороға кірді дейсіз бе? Жақшы. Рентгенологиялық қораудан өткөндөн кейін түзеле операция столына. Башқы сестра орнын тарихын толтырып жатты. Бүттім, жолдаш доктор. Танышып шықсаңыз болот. Рентгенден сүрөтү мынакей. Қанның группасы шықты бы? Шықты, биринчи группа кен. Врач орнын тарихына дықаттық менен көз чаптырды. Бир демге кирпиги ирмелбей, деми чыкпай, көздөрү бакырая түштү. Жаңы гана чаккан ширеңкенин талы оозундагы тамекиге жетер-жетпес барып, жалындай түшүп, жалп өштү. Сапар Жусупбеков. Колундагы кагаздардын бир баракчасы учуп жерге түштү. Өңү өзгөрүп кетти. Анан көңүлүн жанына келген медсестра бузду. Бардыгы даяр болду, жолдош доктор. Ал сестрага бирдеме дегендей болду. Эч нерсеге түшүнбөгөн кыз кайталап сурады. Райкомдун секретары менен колхоздун башкармасы дебедим бе? Энеси дагы кирем деп ыйлап жатат. Уруксат сурагандар көп экен. Операциядан кийин деп айткыла. Баарына түшүндүрүлгөн болчу. Жигит дагы бир жолу колун кароосуна чейин щеткалап жатып, самындап, бир нече жолу көбүртү жууп, таза чайкап, анан желдеткичке колун тосуп кургатты. Андан кийин акыркы жолу колун спирт менен тегиз жууп, манжаларын чычайта көтөргөн бойдон медсестранын жанына келип токтоду. Кыз колундагы масканы врачтын бетине байлады. Башындагы калпакчасын кийгизди. Операцияга толук даяр врач колун сырайта көтөрүп, бет маңдайындагы бөлмөгө бет алды. Врач операция столуна жаңы жаткырган Сапардын жанына барып токтоду. Кандай, Сапар Жусупбекович? Жакшысызбы? Көрүп турбайсызбы, жолдош доктор? Жакшы болсом, ушинтип жатат белем. Сабыр кылыңыз, бардыгы жайында болот. Бирок операцияны наркозсуз жасайбыз. Көтөрө алар бекенмин. Мурдадагы бычак жеп калдым эле. Врачтын көзү Сапардан өттү. Сапар болсо, мага берериң өмүрбү же өлүмбү дегендей, ага алагар көзүн жалжылдатып, жалоорый тигилди. Врач оор дем алды.
Анан сапардын мурда кесилген жерине кареги кадала түштү. Эрдин тиштеп башын тез буруп кетти. Коркпоңуз. Операциянын ийгиликтүү аяктарына ишенип коюңуз. Оозуңамай айланайын эним. Колуңдан келген жакшылыгыңды аяна көрбө. Бул кызматың үчүн ага кирген башкарманын сурмасыз кичинекей тегерек көзүнүн кычыгына жаш тола түштү. Жакыныңызбы? Билдүү кызматкерим. Адамгерчилиги артык эстүү жигит. Жакшыда жадоо жок дегендей өз баламдан кем көрбөйм. Анын үстүнө астында ага артында ини жок. Атасы улуу ата мекендик согушта курман болгон. Терең ойго чөмүлүп башкарманын сөзүн угуп турган врач оор күрсүнүп алды. Андай болбогон күндө да сапардын өмүрү үчүн күрөшүү биздин милдетибиз. Бардыгы сиз ойлогондой болор, аксакал. Кайненемди узатып коюп, балдарды кийиндирип алып көчөгө чыктым. Энимдин элтеңдеп биздикин көздөй чуркап келатканын көрүп токтой калдым. Айтчы батыраак, эмне ушундук болуп кетти? Сапашты сойгон алып кетишти дегениң кандай? Энем ыйлап жиберди. Кагалайын кулунум ай, эртең менен үйдөн таптаза аттанбады беле. Жашыңыз кирпиңиздин учунда илинип эле араң турат. Талаадан приступ болуптур, сокур чеги дейт. Мен барайын десем, энем болбой койду. Деги ошондой эле болсун. Баса артынан башкарма, сельсовет, парторг баштап көп киши кетти. Оорусу катуу окшойт деген сөздү угуп жаным чыгып кетпедиби? Биз үйгө кирип жайма-жай отуруп калдык. Конок камын көрүш керек болчу. Бир маалда кошунанын тестери болуп калган оолу кирди. Чоң эне, тигинде көп милиция келди. Сапар абамды аткан кишини машинага колун байлап салып түрмөгө алып кеткени жатышат. Силер эмне үчүн барбайсыңар? Энем менен атам ошол жака кетишти. Кокуй. Гүлкан, кара көзүбүз кашайган кокуй. Бул Жубарымбек эмне деп тамтаңдап жатат, кокуй ай. Ушундай бир шумдуктун бар экенин сездим эле да. Деним өлө түштү. Энем галошун кийбей, маасычан эшикти көздөй жыгылып туруп чыгып баратты. Элдир-селдир эскирип калган ынтымак жамандыкты сезгендей чаңырып ыйлап жиберди. Агасынын үнүнөн чочулаган Жылдызбек ээгин эмшеңдетип эки жагын карайт. Энем экөөбүз жүк жеткенибизде машина жүрүп кетти. Ал жерде турган эл бизди көрүп чайпала түштү. Бардыгынын өңдөрү суз, көздөрү убайымдуу. Сапарга катуу кейип, саны аркап тургандары ар кимисинин жүзүнөн байкалып тургансыйт. Бул итти атпай эле, кескилеп өлтүрсө сооп болот эле. Айланайындар ай, балам аман бекен. Энем тургандарга жалдырады. Балаңыз аман байбиче, жанагы итти ушул жерден тирүүлөй керип салалы десек, бербей коюшпадыбы? Ушуну менен бүгүнкү уктуруунун соңуна чыктык. Келерки уктуруудан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.